Урматтуу мекендеш, бүгүнкү видео обзорубуз Код курулуш компаниясынын Үмүт турак жайынан болмокчу. Анткени бул турак жай быйылкы жылы ПСОго тапшырылат. Бүгүнкү күндө жылуулоо жана фасад жумуштары бүтүп, ички подъездер жасалып аткан кез. Кененирээк маалымат комплекстин ичинен көрөлү. Үмүт турак жайы бүгүнкү күндө толугу менен ПСО абалында тапшырылат. Андыктан компания тарабынан кире бериш входной бронированный эшик коюлат. Квартиранын ичине киргенде болсо стена кумшубак болот, пол сухой стяжка, санузелде болсо бизде гидроизоляция жана ошондой эле ысык суу, муздак суунун трубалары, монтаждары болот. Квартиранын ичине кабелдер, бул жерде бизде домофон, интернет, пожарка жана ошондой эле электричествонун кабелдери кирет. Бул жакка щит коюлуп, автоматтар коюлат. Келиңиздер, кийинки бөлмөгө келсек, кухня бөлмөсү. Кухня бөлмөсүндө бүгүнкү күндө суулардын трубалары монтаж болгон, канализационный труба кирген. Бул жакта болсо бизде газдын трубасы орнотулган, буюрса газдын счетчиктери коюла баштайт. Жана ошондой эле балкон. Балкондо бул жерде перегородка болот. Курулуш нормаларына ылайык үйдүн сыртынан бүт бардыгы жылууланган 10 сантиметрлик базалет менен. Тепкичтер бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлгөн нукура таштар менен капталган. Перила оцинкованный, стеналар текстура, потолок болсо Armstrong. Бүгүнкү күндө булардын баары компания тарабынан жасалып берилет. Проект боюнча Үмүт турак жайында 3 кабаттуу бала бакча каралган. Бүгүнкү күндө мана эле жумуштары бүтүп аткан кеже. Менин артымда турган бул подземный паркинг, үстүндө болсо балдар аянтчасы болот.